Рамазан чаатыры долбоорунун 3-күнү Сокулуктагы көзү азиздер жана угуу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин уюму 6-Кичи районунан көзү азиз бир туугандарыбыз номер 1 балдар хосписинде дарыланган бөбөктөр коноктолду. Бул жолку ооз ачуу Курбум брендинин негиздөөчүлөрү Назира Айдарова жана Зухра Кемелбекованын эсебинен уюштурулду. Алар 2 жылдан бери жүздөгөн муктаж адамдардын ооз ачуусуна себепчи болуп келишет. Ифтар ыйык Куран аяттары менен башталып, белгилүү аалым Кадыр Ажы Маликов Рамазан айынын баалуулугу тууралуу айтып берди. Ал эми Имам Сарахси мечитинин аялдар бөлүмүнүн башчысы Мариям Мамажусупова Рамазанда кылынган садаканын маанилүүлүгү жөнүндө сабак өттү. Тагдырдын сыноосуна сынбаган, көзү азиз болгондугуна карабай илим алып, адамдарга дин жеткирген үлгүлүү устаза Юлия Янванчинова конокторду сабырдуу болууга чакырып өттү. Ооз ачуу викториналык суроолор менен коштолуп, жеңүүчүлөр белектерге ээ болушту. Руа брендинин негиздөөчүлөрү Хамсия жана Нуриза айым конокторду курмалар менен кубантышты. Рамазан чаатырына салым кошуп, муктаж бир туугандарыбызга майрамдык маанай тартуулаган ар бир инсанга Аллах ыраазы болсун. Ума журналына, анан кийин кайнар группка ошо терең ыраазычылык билгиздиребиз. Алар разы болсун. Ушул долбоордо биз дагы ошо Курбум кечи кошулуп жатканыбызга өтө сыймыктанабыз. В прошлом году мы тоже принимали участие в этом. Вообще шатер Рамадана с первых дней, вот я помню, еще когда в Тибетейке, да, Марьям было, я брала детей, мы носили туда помощь, продукты. Вот в прошлом году мы здесь в Зулиде тоже вместе организовали на 100 человек, мы покрыли 100. Мен бул иш-чарадан өзүмө пайдалуу маалыматтарды алдым, викторина аркылуу. Жана уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирем. Алардан Аллах ыраазы болсун.